Саламатсыздарбы, жаштар, кош келипсиздер. Биздин студиябызга барыңарды көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Биз бүгүн телефон тууралуу сүйлөшөлү дедик элек. Деги эле силердин жашооңузда канчалык деңгээлдер ой ойнойт? Телефон колдоносуңарбы, смартфон? Ооба. Канча саат колдоносуз? Баары эле колдон, мен почти күндө эле саатында эле чексиз эле колдоном эми бир күндө. Көп эле, мисалы, зарядда турганда 1-2 саат колдонбой калышым мүмкүн. Так постоянно эле колдоном. Дайым колдонуп жүрөсүз. Ансыз жашооңузду элестете аласызбы? Элестетсе болот, бирок азыркы заманда кыйын эле го дейм, телефон жок жашаш. Түн ичинде интернетти канча колдоносуз? Мисалы, болобу жашооңузда бир 2-3 чейин колдонгон учуруңуз? Жок, 2-3 чейин колдонбойм. Мисалы, телефон колдоносуз, интернетте турасыз. Көбүнчөсү эмнелерди карайсыз? Көбүнчө Инстаграмдагы ленталарды карайм. Ошолор менен эле кете берет. Убактыңыз кандай өткөнүн билбей каласыз. Ооба, кээде билбей калам. Сиз билесизби, бул телефон, смартфондор бул зыяндуу экендигин? Ооба, зыян билем. Эмне себептен андан баш тартпай жүрөсүз? Эми кызыгып кете беребиз да. Түн уйкуңузду бөлүп телефон караган учурларыңыз болобу? Ооба, күндө эле болот. Кечинде 1-2 чейин интернетте турабыз. Деги эле телефондун зыяндуулугу тууралуу кандай нерселерди билесиз? Көзгө зыян, эң негизгиси азыркы жаштардын көзүнө зыян. Андан кийин бул мээдеги адамдын ичиндеги энергияны алып коет деп угам. Зыян жактарын менен баарын билет экенсиз, анан болбой эле колдонуп жүрөсүзбү? Ооба. Эмне себептен? Азыр интернетсиз эч ким жашай албайт болсо керек. Интернетти өчүрүп салса, мындай сизде паника болобу? Болот, башкача болот да, интернет жок болсо өзүң башкача алып жүрөсүң. Сиздин балансыңызда бирдик түгөнүп калды деп коелу да, интернет өчүп калды. Ошол убакта сиздин абалыңыз кандай болот? Ушул убакта абалым бир күн көнбөй жүрөм. Өчүп калган убакта көбүнчөсү көптөгөн маалыматтардан калам. Барбы араңыздарда, мисалы, единицасы түгөнүп калса, балансы түгөнүп калса, баягы тезирээк толтурганга аракет кылып чуркагандар барбы? Баарыңар Кызыгына жеткенде бирдик түгөнүп калганда бар, магазинге чуркап барып мындай салган учурлар болгон. болгон, Ооба, ушундай. болгон. Демек, азыркы учурда биздин жашообуздун 90% деп айтсам жаңылышпасмын, дал ушул телефон менен байланыштуу. Издеген адамдарыбызды дал ушул телефон менен таап алабыз. Маалыматтардын баардыгы дал ушул биздин колубуздагы чөнтөк телефонубузда. Деги эле биз бүгүн телефондун зыяндуулугу тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Баарыңыздар студиябызга кош келипсиздер. Биз менен болууга чакырам. Мынакей көптөгөн инсандарды биз студиябызга чакырып алганбыз. Эмесе алгач эле биздин ата-энебиз олтурат бул жерде, Айгүл эжекебиз. Кош келипсиз, Айгүл эже. Сиздерде дал ушул телефон колдонуу кандай абалда болуп атат? Мен учурда 3 уулум бар. Улуусу 9 класс, ушу былтыр телефон алып бер деп абдан катуу кыйнагандыгынан кредитке болсо да алып бердим. Баягы балдардан калбасын деп. Бирок ошону алып берип кой, аябай өкүндүм. Бир ай өтпөй эле өкүндүм. Себеби балам бизге көңүл бурбай калды. Биз менен баягы кандай десем, телефон бар, бирок бизге чалып алак алып сурабайт. Өзүнүн жашоосу менен эле, өзү кийлигишип эле, өзүнүн жашоосунан бөлөк баягы интернет булактарындагы чоочун адамдар менен байланышып атат да. Бизге жакындарына болгон такыр мамилеси өзгөрдү. Быйыл таптакыр өзгөрдү. Мурда кичине WhatsApp'тан жазып койчу эле, азыр WhatsApp эмес, чалбайт дагы. СМС-да жазбайт, жооп берген. Эгерде биз аябай керек болуп калганда телефон чалсак, ошол чалууларды дагы албай жокко чыгарган убактар болот. Анан айлабыз кетип, СМС каттарды жазып баштайбыз да. Биз дагы ушундай тынчсызданып атабыз, ал балам депчи. Анан мен ойноп атам деп жооп берет. Жана Free Fire деген оюн бар. Ошол абдан азгырат да. Ошол жерде бүт онлайн оюн экен, мамлекетте болгон адамдардын баардыгы, балдардын баары, чоң кишиде бүт баардыгы ойношот экен. Ошол жерден өзүнүн соц досторун таап алып, ошол жактагы өзүнүн жашоосу менен, өзүнүн дүйнөсү менен эле жашап атат. Эми мен муну менен эмнени айткым келет? Кадимки эле толук кандуу туулган балдардын эле социалдык аутизмге алып барып аткандыгы менин аябай жүрөгүмдү ооруйт, эне катарычы, жүрөгүмдү көп оорутат. Себеби биздин баягы милдет кыргыз эли өзү сөз таптап, сөз баккан эл болгондон кийин манасты деле куйма кулактык менен ушунча жыл кылымдар бою биз азыркы акыбалга, азыркы деңгээлге чейин алып келип атабыз. Анан ушул келечек муун биздин алып кете турган, тарыхыбызды алып кете турган муундарыбыздын социалдык аутизмге алып барып ушундай жаман
түбү жок бир дүйнөгө алып барып такап салышы менин жүрөгүмдү оорута турган эң көйгөйлүү маселелердин бири десем да болот. Айгүл эже, сизден сурагым келип атат да, башка кичүүлөрү телефондо отурушпайбы? Кичүүлөрү бар. Алар дагы ушинтип атат. Мынакей кичинекей балам 7 жашта, жаңы эле 1-класска кирди. Ал айтат, өткөндө велосипед сатып берели десек, жок дейт. Сен мага чоң планшет сатып бер дейт. Ушундай талапты коюп атат. 1-класстагы бала талапты ушундай коюп атат. Баягы күнү ойноп отурушуп, зарядкага сайган боюнча ойношуптур дагы анан блокко отуруп калат. Бир күн аябай туталанышты. Эмне кылаарын билбей калышты. Ушундай бир кыжаалат болушту да. Бул дагы балдардын психологиялык жактан өтө начар калыптануусуна алып келип атат. Сиз бул нерсени өзүңүз баягы дасыкан инсан катары түшүнүп атасыз да, бирок кандай жардам берериңизди билбей атасыз. Биздин үй бүлөдө ооба чектөө коюлган, себеби улуу балам бизден бөлөкчө жашагандыктан, бөлөк жерде жашагандыктан шартка байланыштуу. Ага чектөө койгонго баягы чоң толук көзөмөлдөй албай аткан турбайсызбы? Толук көзөмөлдөй албайт. Чоң эне чоң атасы ой менен болуп калат. Бул өзүбүз менен жашаган бул жактагы 2 уулума мен көзөмөл кое аламын. Айгүл эже, өзүңүз айтсаңыз, мисалы, сиз дагы мындай уюлдук телефон колдонуп жүрөсүз, сиздики дагы смартфон, өзүңүздү кантип чектеп атасыз? Мен өзүм керектүү гана, жумушума байланыштуу гана нерселерди колдоном, тышкаркы нерселерге убактымды коротум. Демек, бул жаатында сизде жакшы экен, өзүңүздү көзөмөлдөй аласыз, кайсыл учурда керек, кайсыл учурда кереги жок экендигин билип баш тарта ала турбайсызбы? Туура. Рахматыбызды айталы. Мынакей биз деги эле телефондун зыяндуулугу тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Бүгүнкү эфирибизде дал ушул уюлдук телефондун пайда болушу 1973 жылга таандык экен да. Ал эми Кыргызстанга 1994 жылы уюлдук телефон шыңгырап, Кыргызстаныбыздын аймагында уюлдук телефон деген түшүнүк пайда болгон экен да. Адистердин айтымында дал ушул телефондун пайдасына караганда зыяндуу жактары көп деген нерсени айтып калышат да. Телефондун зыяндуулугу барбы биздин көзүбүзгө? Азыркы убакытта балдарга өтө көп телефон берилип атат. Бул интернет маалыматтын булагы болуп атпайбы, ошон үчүн балдарга көп берилет. Алар ойношот, андан башка сабактарын окушат телефон аркылуу. Бирок азыр көңүл бурсаңыз, азыр мектептерде, садиктерде балдардын көбүнчөсү көз айнек тагынып атышат. Бул ушу интернеттин бир жагынан причинасы болуп атат да. Анткени азыр балдарга чек коюлбайт, көбүнчөсү бала өзү калат да телефон, компьютер менен. Анан бул жакынды көп караганда балдар көз көргөнү алысты начарлайт. Анан бала эч качан келип, көбүнчөсү айтпайт, мисалы мен начар көрүп атам, алыстан көрүп атам деп. Көбүнчөсү ата эне көңүл бурушу керек да. Бала көзүн көп ушалай баштайт, кичинекей балдар. Ачыша баштайт, жашага баштайт, башы ооруйт, уйкусу начарлайт, кыжырланып жини келет. Ушуга көңүл буруш керек да. Анан мисалы азыр борборлордо, адистердин борборлорунда медициналык кароолор өткөрүлөт, жыл сайын балдар ошолордо өтүшү керек. Биздики көбүнчөсү өтүлбөй калат. Офтальмолог, көз доктурду сөзсүз бир жылда бир жолу көрүнүп турушу керек. Анан миопия деп коебуз, ушундай оору бар. Миопия, гиперметропия деген оорулар бар. Бул көбүнчөсү ошо бала деген жакынга көп иштегенде, мисалы биз телефондон башка балдар сүрөт тартат, китеп окуйт, сабагын окуйт, андан башка жанакындай майда оюнчуктарды ойнойт. Ошонун баары көз чарчайт да. Ошон үчүн эс алдырыш керек. Анан бала деген көп телефон караганда уйкусу да начарлайт, осанкасы бузулат. Бул ортопедический да башка оорулар кошулат. Моюндары кыйшаят, белдери ооруйт, уйкусу начарлайт. Таза абага чыкпаган үчүн ал да башка ооруларды алып келет. Тамакты мисалы телефон карап тамак ичкенде ал да башка ашказан жагынан ооруларга алып келет. Ошон үчүн муну сөзсүз чектеш керек. Балдарга телефонду, компьютер, планшетти чегим менен, даже мен ата энелерге айтам, таймер коюп коюңуз. Бала деген өзү ошо маалыматты алышы керек, бирок чегим менен болушу керек да. Андан башка биз балдарды упражнение жасаганды үйрөтөбүз. Мисалы интернетти карап атканда ар бир жарым саат сайын туруп бала кичине тынууга кылыш керек да. Алысты карап, жакынды карап, терезе атайын белги коюп бир бурчтан экинчи бурчту карап. Ооба,
ээрчип бир бурчтан бир бурчка карап ошону көрсөтсөк болобу Аида эже? болот. Азыр сиз көрсөтүп бере аласызбы биздин мисалы көрөрмандарыбызга? оң жакты карайт өдөжан, сол жакты карайт ылдый карайт, оң жакка кайра өдөгө тегеректерди тартабыз, ээрчип 1 2 3 4 5 6 деп оңго чейин ошолорду тартыш керек көз менен. Анан жакынды карап туруп алысты караш керек. Терезеге бир кичирээк белги коюп 1 сантиметрдей. Ошереки белгини карайсыңар 30-20 сантиметрден. Анан алыстагы нерселерди карайсыңар. Кайра жакынды, кайра алысты. Бул көздүн чарчоосун жазабы? Ооба, эс алдырат. Колдон учун мурдуңузду карайсыңар, алысты карайсыңар. Кайра мурдуңузду карайсыңар, алысты карайсыңар. Кичине туруп кыймылдаш керек. Анткени жөн эле отура бергенде кан чуркаба калат. Бала басып кыймылдап таза ала жуутуп турса көзгө да жакшы болот да. Мынакей сиздин жаныңызда дагы коллегаңыз отурат, Өмүрбек мырза, сизден сурагым келип атат да, дал ушундай жаш энаталар өзүнүн балдарын алып келип көзү жабыркап атат деп кайрылган учурлар болду беле сиздин тажрыйбаңызда? Телефондордун, биздин девайс, компьютерлердин адамга негизи эле кишинин организмине болгон зыяндыгын кишинин жашына карап, денеси калыптанган, ошондо карап экиге бөлсө болот. Чоңдорго башкача таасир берет, кичинекейлерге башкача таасир берет. Чоңдорго таасири кандай болушу мүмкүн? Бул албетте көз таалайт, кургайт, көз ачышы мүмкүн, тунарышы мүмкүн. Бул азыркы кезде күнүнө 5 сааттан 8 саатка чейинки күнүмдүк жашоосуну, турмушуну же жумушуну компьютер менен алып жүргөн, телефон менен алып жүргөн менин бейтаптарым көп байкашатынычы. Булар болсо убактынча эле. Эгерде организмге керектүү убакыт бөлүп, керектүү эс алдыра тургандай убакыт бере турган болсо, бул бардык нерселер, бардык бул өзгөрүүлөр, организмдеги өзгөрүүлөр акырынан калыбына келет. Бул чоңдоодо. Жаш балдардыкы мындай эмес. Алардын өсүү процесси жаңыдан эле жүрүп келатат. Алардын именно көзүнүн өсүүсү ошол жерден ар кандай патологиялык абалга учурашы мүмкүн. Кандай абалга учурап калышы мүмкүн да? Мисалы үчүн өспүрүмдөр, жаштар, бөбөктөр 1 жаштагы балдардан тартып, азыркы учурда уюлдук телефонду алып, эмчеге эмче атып дагы ошол уюлдук телефон менен алаксаган балдарды көрөбүз да. Туура. Ар кандай себептер болушу мүмкүн. Кээ бирлер жөн гана жаш бала ыйлабасын деп эле бериши мүмкүн. Экинчиси, кээ бир ата энелер ойлойт, мисалы YouTube'дан мен аны көп байкаймын, кандайдыр бир билим тематикасындагы видео роликтерди берип коет да, ошону менен балким бала өсөт деген ой келиши мүмкүн. Бирок сөзсүз түрдө өсүшү мүмкүнбү? Алар жаңылышпайбы? Балким, бирок анын башка альтернативалары бар. Организмге терс таасирин азыраак тийгизген андан башка альтернативалар бар. Телефондун өзүн ала турган болсок, бул бирден бир, мына менин коллегам айтып кетип аткандай, алысты көрө албастык, же болбосо миопия, же болбосо близорукость деп атап коет. Ошонун өсүү мүмкүнчүлүгү бир топ бийик болот. Экинчиден, баланын кадимки социалдык адаптациясы жабырга учурашы мүмкүн. Ушул сыяктуу жаш баланын бүт өмүрүнө зыян келе турган ар кандай ден соолуктан проблемалар пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан бул дүйнөлүк уюмдар бар, офтальмологдордун, докторлордун. Бул деген биз эле бир эле Кыргызстандагы олуттуу абал эмес. Бул дүйнө жүзүндө мындай проблемалар бар. Илимий изилдөөлөр азыркыга чейин тынбай жүрүп келатат. Алардын азыр берген сунуштары боюнча негизи 1 жашка чейин мүмкүн болсо балдарга телефон бербеш керек. 2 жаштан 4 жашка чейин жок эле дегенде 2-2,5 саатка чейин чектеш керек. 4 жаштан 8 жашка чейин жок эле дегенде 3 саатка чейин. Саат деп айтканым, бул 1 күн 24 саат бою телефон канча мүнөт карайт. Ошол мөөнөтүн убактын чектеш. Ушундай эл аралык сунуштар бар. Кандайдыр бир көз айнектер менен биз балдарыбызды чектесек болобу, коргосок болобу дал ушундай? Бул дагы аябай эле мындайча айтканда талаш суроо. Анткени эч кайсы далилденген изилдөө жок. Атайын очкилерди колдонуп, көз айнектерди колдонуп турган болсо, жашыл фильтри бар. Ар кандай компьютерден чыккан именно
көк нур, көрүнүп турган көк нур көзгө зыян бар деген илимий далилденген теориялар бар. Ошону блок кылган ар кандай көзайнектер бар. Алардын иштеши негизи аябай эле мындайча айтканда күмөн. Кээ бир изилдөөлөр, илимий изилдөөлөр жылдар бою эң жакшы институттарда эң жакшы сапаттуу илимий изилдөөлөрдүн артынан келип чыккан кандайдыр бир тастыктаган нерселерди назар салсак, кээ бирлери ооба алар коргойт деп айтышат, кээ бирлери коргойт деп. Ошондуктан бул пока ачык суроо, ачык. Эми чоңдорго кандай таасир бериши мүмкүн? Өзүм эле айткандай, жана көз уюшу мүмкүн, талышы мүмкүн. Бул деген адамдын кадимки өзүнө алып жүрүү процесстерин бузушу мүмкүн. Ошондуктан мына мисалы биз тамактанууда гигиена бар, өзүбүздү алып жүрүүдө гигиена бар. Ушундай эле уюлдук телефон, компьютерди колдонууда да өзүнүн гигиенасы бар. Бул кандай гигиена? Телефон, уюлдук телефон, компьютер колдонгондо жок эле дегенде ар бир 20 мүнөт сайын, жок эле дегенде 20 секундка алыскы точканы карашыбыз керек. Же болбосо ар бир 40 мүнөт, 50 мүнөт сайын ордуңардан туруп, басып, кичине эс алдырып, көздү ушул сыяктуу. Үчүнчүдөн силерди колдонуп аткан дененин абалы кандай болуш керек? Мисалы, мынтип телефонго аябай жакын болуп, мисалы, дененин, омуртканын, мойын омурткаларын, көкөрөк омурткаларын, бел омурткаларын туура эмес кармап турган болсоңор, сразу мунун дароо эле ар кандай терс абалдары болбошу мүмкүн, бирок көп убакытка бул деген систематически кайталана турган болсо, кесепети көрүнөт. Ошондуктан денени туура кармайбыз, көздү туура кабыл алабыз. Здоровое расстояние деп коет, мындай эч кандай зыян келтирбеген аралык. Бул канча сантиметр болушу мүмкүн? 30 сантиметрден 30 сантиметр аралык. 30 сантиметр. Жанагы, мисалы үчүн телевизорлорду көргөндө 3 метр алыстыктан көрү деп айтчу эле да, мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Андай далил жок. Андай далил жок. Диагоналдар кандай болот баягы телевизорлордуку? Мисалы, диагональ 1 метр болсо, анын кичинекей бөлмөдө отурсаңар 2,5 метрден 1 метрлик диагоналды караганда бул уже жакын болуп калат баягы өтө эле. Ошон үчүн телевизордун эмесине ылайык болушу керек да, диагоналына байланыштуу болот турбайбы? Мынакей деги эле телефондун зыяндуулугу тууралуу сүйлөшүп атабыз. Менимче мугалимдерге дагы өзүнүн кедергисин тийгизип келет десем жаңылышпасмын. Биздин катарыбызда Айгүл айым отурат. Айта аласызбы, уюлдук телефондор сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө кандайдыр бир таасирин тийгизеби? Өзгөчө окуучулар колдонуп, окуучулар мектепке алып келип, сиздердин ишиңиздерге жолтоо болуп, мындай кедергисин тийгизген учурлар болобу? Кедергисин тийгизет, ооба, болот андай. Эң эле биринчиден баягы биздин медиктерибиз далилдеп кетти, ал зыяны, анан кийинки зыяны бизге көтөрүп келгенде балдарды алаксытат. Балдардын жанагы көңүл буруу концентрациясы бузулат. Мисалы үчүн мурда ыр жаттоо, ошолор кадимкидей окуган нерсесин, уккан нерсесин бат унута турган болот да. Кабыл алуу ошо өтө начарлап кетет. Анан балдарды алаксытат. Мындай көп алып келеби азыркы учурда? Эме коебуз, чектөө коебуз. Чектөө. Сабакка киргенде сөзсүз түрдө алдыртып коебуз. Коңгуроо убагында аны көзөмөлдөш кыйыныраак болуп калат. Баягы көрүп калсаң айтасың, көрбөгөндө сабак учурунда жок колдонуп турбайбыз. Мындай чектөө иштери баягы ата-энелер тарабынан, сиздер тарабынан жүрөт да? Ата-энелерге алдын ала эскертесиздер, телефон жок келсин деп, Ооба, анын сөзсүз. Балдарыбыз менен байланышып туралы деп суранышат, бирок андай болот. Биз кечинде кеч келет, мисалы үчүн сабактарыбыз 7ден өтүп кеткенче болуп кетпайбы, кечки сабактар. Ошол убактарда кайсыл убакта келатат, каерде келатат, бизге байланышканга дейин сабакта колдонтпойбуз. Алып коебуз, эгерде көзүбүзгө көрсө алып коебуз. Анан кийин акыркы сабак бүткөндө алып кетет, же ата-энеси менен келип алып кетет. Анан интернеттики ошол колдонгондо баягы коргоо, балдарды коргоо, ар кандай сайттарга кирет, ар кандай жалган маалыматтарды алат. Ошол жагы бар, анан дагы китепти окубай калышты. Интернеттен көрүп. Балдарды алаксытып аткан турбайбы азыркы учурда? Өңүңүзүнө зыяны тийип атат. Акыл эсинин калыптанышына зыяны тиет. Рахмат сизге, Айгүл эже. Азыр мынакей биздин катарыбызда психолог Алтын Рыспекова эжекебиз отурат. Уюлдук телефондун зыяндуулугу абдан көп деп атабыз да. Психологиялык жагынан кандай нерселерге токтоло алат элеңиз? Биз өзүбүз энаталар кандай пример көрсөтөбүз да. Кечинде түнү менен балдарыңыз телефон интернетти карабасын десеңиз, телефонун баардыгын чогултуп, өзүңүздүн да телефонду алып туруп, бир жерге чогуу коюш керек да. Аларга мындай көрсөтүш керек да. Мына мен түндө мен телефон менен дагы
карабайм, телефонду колдонбойм деп. Анан кийин телефондун зыяны көп, бирок азыркы заманда телефонсуз жашоо болбойт. Көп маалыматты ошол жактан алабыз. Бирок психологиялык жактан адамдарга, инсандардын ден соолугуна кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Терс кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Эми күнү түнү отура берсе, зыяны көп. Реальный дүйнөгө мындай кызыкчылыгы болбой калат да баланын. Эчтекеге кызыкчылыгы жок. Телефонду алып койгон энеталар жесткий мындай мера колдонгондор да келет. Андан ош бетер балдар стресске учурайт да. Ошон үчүн мен энеталар менен сүйлөшөм, балдар менен өзүнө сүйлөшөм. Жанагындай келишим боюнча ошо бияктан врачтар айтып кетти. Мен ошонун сөздөрү туура көрөм. 1 жаштан 1,5 саатка чейин, 11 жаштан 16 жашка чейин 3 саат, 5 саатка чейин уруксат бериш керек. Кантип коргойбуз биз балдарыбызды? Эми мындай онлайн эмес, офлайн кызыкчылыктар көбүрөөк болуш керек да. Спортко бериш керек, башка тилдерди үйрөнгөнү бериш керек. Интернеттен башка көп нерселер бар, балдар ошону менен алаксып, анан кийин түн ичинде ошо только телефонду алып койгондон башка эч мындай чечим жок да башка. Кантип мисалы коргойсуз өзүңүздүн балдарыңызды дал ушул телефондон? Wi-Fi'ды өчүрүп коем. Wi-Fi'ды өчүрүп койсом, үйдө жаңжал чыкпайбы? Жаңжал чыкпайт, Wi-Fi'ды өчүрүп коем. Мен да көрсөттүм. Мына мен да азыр уктайм. Мына мен телефонду бияка коюп койдум, бардык жерге коюп койгол телефонду дейм. Жакшылык менен сүйлөшүп, только путем переговоров. Сүйлөшүп, кандайдыр бир келишимге келип, дал ушул балдар поощрение кылыш керек. Гана балдар эмес, чоң адамдар дагы дал ушул интернеттен алган эмес, телефондун дагы зыяны тууралуу дайым баягы ортого салып айтып келет десем жаңылышпасмын. Facebook баракчасынан алынган кабар, уюлдук компаниялар кечки саат 23:00 интернетти өчүрсүн деген мыйзам керек бизге. Мега кайык болуп калдык деп жазган экен да. Дал ушуга көптөгөн инсандар комментарий калтырып, 220 инсан ар кандай лайктарды баскан экен да. Эң туура демилге мен толук колдойм. Ошентсе жакшы болмок эле. Абайла агыла ишке ашып кетпесин дейт. Андай болсо гана эле өзүмдөн дагы балдардын мээси мени көбүрөөк ойлондурчу болду дейт. Мына кийин энаталар коңгуроо кага баштады. Мен башканы колдобосом дагы ушуну өтө колдойт элем деген инсандар бар экен. Акылбек Тургунбаев жазган экен. Туура окуучу балдар деле ошо түнгө 3кө чейин канча көзөмөлгө алсаң деле болбой жатат деп Зарина Сагинтаева жазган экен. Чоңдор өзлөрү коңгуроо кагып атат да. Баягы жашырган менен болобу? Уюлдук телефонду көбүрөөк колдонсоң, интернетке көбүрөөк кирип койсоң, мисалы үчүн түнкү саат 2-3кө чейин мынакей жаштарыбыз дагы айтты, тажрыйбасында дал ушундай интернетти колдонгон учурлар болуп калат. Эртеси күнү кадимкидей баягы иштөө ишмердүүлүгүң алда канча төмөндөп, күч кубатың кетип, мындай чарчаган абалда болуп каласың деп айтсам жаңылышпасмын. Сиздерде ушундай болобу? Айгүл айым, сиз өзүңүз уюлдук телефонду колдоносузбу? Болот, колдоном. Түн ичинде мисалы канчага чейин колдонгон учуруңуз болот максималдуу түрдө? Негизи мен 10-11ге чейин колдонгонго аракет кылам, бирок болуп калат кээде 1-2ге чейин баягы кызыгып кеткенде. 1-2де колдонгондон кийинки эртеңки күнгү абалыңыз аябай жумушка жөндөмдүүлүгүң аябай төмөндөйт, уйку канбайт, эртеси дагы кечке жанагындай уйкусурап, эми баары бир төмөндөйт. Төмөндөйт, жашырган менен болот, жашырган менен зыяны болот. Мисалы үчүн статистикалык маалыматтарга кайрыла турган болсок, кореялык өспүрүмдөр телефондон бир жылда 2000 SMS, бир күндө 60 SMS жөнөтөт экен да. Ал эми 30% бир күндө эле 100 SMS жазып жөнөтүүгө үлгүрөт экен. Барынан дагы билесиздер, уюлдук телефондун өзүн кароого караганда уюлдук телефон менен сүйлөшүү алда канча адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизгендигин атайын адистер айтып чыккан экен да. Биз атайын сюжет даярдадык элек, дал ошол уюлдук телефондун сүйлөшүүдөгү зыяндуулугу деги эле уюлдук телефондун зыяндуулугу тууралуу дал ошол сюжетке назарыңыздарды буралы. Андан соң биз эфирибизге кайтып келебиз. Телефондун зыяндуу жактарына токтолсок, 2 жашка чейин баланын мээси 3 эсе тез өсөт. Ата-эненин баласы менен сүйлөшүүсү анын мээ клеткаларынын калыптанышына жардам берет. Бул музыка, видео оюндар баланын аң сезимин өстүрбөстөн тескерисинче көнүмүш адатка айлантат. Натыйжасында баланын телефондон алыстатуу кыйынга айланат. Экрандан чыккан жарык уйку гормондорунун иштешине дагы таасир этип, уйку таптакыр бузулушу мүмкүн. Телефонду бирөө тартып алса же ойноп жатып экраны өчүп кала турган болсо, баланын агрессивдүүлүгүн чакырат. Мындан алам бала чыр болот. Баланын ата-энеси менен болгон мамилеге терс таасир этээрин аныкталган.
Эмесе келиңиздер, деги эле балдар эмес, чоң адамдар дагы уюлдук телефонду колдонууда кандай катачылыктарды кетирип жатабыз. Эмесе алардын бир нечесине дагы токтолуп өтсөк. Уюлдук телефонду лифтте колдонуу радиация күчүнүн артуусуна себеп болот. Көпчүлүк адамдар телефондо жашыруун сүйлөшүүгө туура келгенде элдин көзүнөн далдоо жерлерди тандап алышат. Айрыкча имараттардын бурчу, тепкич жана лифт сыяктуу жабык жерлерде телефондун сигналы алсыз болгондуктан радиациянын күчү дал ошол жерлерде жогорулайт. Уюлдук телефон менен бир орунда кыймылдабай туруп сүйлөшүү зарыл. Анткени адамдын кыймылына карай телефон сигналдары дагы ар кандай болгондуктан радиациянын кубаты дагы ошого байланыштуу өзгөрүп турат. Биринчиси, уюлдук телефонду лифтте колдонуу радиация күчүнүн артуусуна себеп болот. Көпчүлүк адамдар телефондо жашыруун сүйлөшүүгө туура келгенде элдин көзүнөн далдоо жерлерди тандап алышат. Айрыкча имараттын бурчу, тепкич жана лифт сыяктуу жабык жерлер. Дал ушул жерлерде телефондун сигналы алсыз болгондуктан дал ушул жерде радиациянын күчү жогорулайт. Экинчиси, басып келе жатып телефон колдонуу белгинин өзгөрүшүнө таасир этет. Уюлдук телефон менен бир орунда кыймылдабай туруп сүйлөшүү зарыл. Анткени адамдын кыймылына карай телефон сигналы ар кандай болгондуктан радиациянын кубаты дагы дал ошого байланыштуу өзгөрүп турат. Ал эми үчүнчүсү, телефонду каршы тараптагы адам кабыл алгандан кийин гана кулакка жакындатуу керек. Уюлдук телефон али байланыша элек учурда радиациясы абдан күчтүү болгондуктан каршы тарап телефонду кабыл алганча күтүп туруңуз. Төртүнчүсү, уюлдук телефондун сигналы алсыз болгон сайын кулакка жакын кармоо радиациянын мээге таасирин жогорулатат. Көп адамдар телефондун ар жагындагы үн жакшы угулбайган сайын кулакка өтө жакын кармашат. Сигнал азайганда телефондо электромагниттик толкундары күчөгөндүктөн радиация өлчөмү дал ушул мезгилде дагы көбөйө берет. Бешинчиси, уюлдук телефонду чөнтөккө салып же моюнга белге илип жүрүү адамдын организмине зыяндуу. Телефонду жакын кармоо радиациянын адамдын денесине таасирин көбөйткөндүктөн аны баштыкка салып жүргөнүңүз туура болот. Айрыкча жүрөгү начар адамдар телефонду төш чөнтөккө салбай эле койгону жакшы. Ал эми телефонду белге байлоо омурткага терс таасирин тийгизет. Алтынчысы, телефонду узак убакытка чейин бир кулак менен угуу мээге терс таасирин тийгизет. Узак убакыт уюлдук телефон менен сүйлөшүүгө туура келген учурда 2 мүнөт сайын 2 кулакка кезеги менен алмаштырып угуу же кулакчаны колдонуу туура болот. Жетинчиси, телефонду ийин менен кулакка кысып сүйлөшүү инсультка алып келиши мүмкүн. Адамдар колу бош эмес учурда телефонду ийин менен кулактын ортосуна кысып сүйлөшүүнү адатка айландырып алышкан. Мындай аракет мээге кандын жакшы жетпегендигинен улам ар кандай инсультка чалдыктырып жана моюн омурткасына дагы зыянын келтирет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй уюлдук телефондун дал ушундай зыяндары бар экендигин дал ушул сюжеттен көрө алдык десем жаңылышпасмын. Негизи эле жана электро нурлар деп коебуз го, алтын айым. Дал ошол биздин адамдардын аң сезимине дагы өзүнүн терс таасирин тийгизет экен. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, уюлдук телефондордун электро нурлары канчалык радиацияга толгон дал ошого жараша, брендине, маркасына жараша дагы аныкталат экен да. Биякта жаштар отурат. Менимче ушу телефондордун көптөгөн маркаларын билишет. Жана акыркы учурда кайсыл бренд, кайсыл марка абдан популярдуу экендигин жакшы билесиздер да. Сиздер ошол канчалык сиздердин ден соолугуңузга зыяндуу экендигин карап көрүп туруп анан аласыздарбы же ошол уюлдук телефон модалуу экен, жашынакай көрүнөт экен, кымбат экен деп акчасына карап аласыздарбы? Сурогум келип атат. Кылымбек, сиз жооп бере аласызбы? Азыркы учурда эч ким ал телефондун оригинал эмеси карабайт да. Азыркылар мисалы чыккан мындай памяти жакшы экен, камерасы жакшы экен деп азыркы өзүм жаштуулар деле ошонусуна карап телефон алышат. Ал эч ким кандай зыян берип атканын, кандай таасири бар экенин аны карап деле коюшпайт. Мисалы камерасы жакшы болсо, анан памяти жакшы болсо, мунун памяти мынча экен, мунун батарейкасы мынчага жетет экен деген гана ошо менен гана алышат да, аны башка зыяндуу эмелер менен алышпайт аны тандап. Нурлануу деңгээли жогору болгондугун сиз жанагы настройки деген атайын бөлүкчөдөн караганга мүмкүн экендиги жөнүндө кабарыңыз барбы? Ал жөнүндө кабарым жок. Демек сиз карабай эле алып өрчү турбайсызбы? Сиздердин араңыздарда барбы дал ошол сиздердин ден соолугуңуздарга зыяндуу электро нурларды бул телефон бөлүп чыгарбайбы деп карап көрүп алгандар же жокпу? Баарыбыз эле жанталашып эле 10 XS же болбосо 11 десе шак эле ала турбайсызбы?
Негизи эле дал ушул нурлануу жогорку деңгээлде болгондордун тизмесинде көбүнчөсү ушул кытайлык брендтер кирет экен да. Биздин өлкөбүзгө дагы дал ушул Кытайдан көптөгөн уюлдук телефондор келип жаткандыгы менен биз энаталарга же болбосо кадимки инсандарга коңгуроо кылгыбыз келет. Сиздерде ошол адам ден соолугуна зыяндуу көк нурлардын аныктаган атайын мындай иш-чаралар өтөбү? Сиздерде текшере аласыздарбы же андай мүмкүн эмеспи бизде? Анчалык аппаратура же болбосо бизде жабдуулар жок андай тилекке каршы. Аны илимий изилдөө борборлорунда аткарылыш керек. Бирок көгүлтүр нурлар именно бир гана көздү алганда катаракта деген оорунун эртелешине себеп болушу мүмкүн. Биринчиден, экинчиден возрастная макула дистрофия деп аталат. Кыскасы биздин көрүүчү тор челдин ортосунда макула деген структура бар. Бул деген аябай көрүүдөгү ролу чексиз структура болуп эсептелет. Ушунун да талкаланышынын бирден бир себеби болуп табылган, ал далилденген. Негизи эле Калифорнияда, мисалы үчүн, саламаттык сактоо департаменти чөнтөк телефондорун көп колдонгон адамдардан мындай ракка же болбосо тукумсуздукка, андан башка дагы бир топ олуттуу ооруларга кабылышы мүмкүн деп алдын ала баягы изилдөөлөрдүн жыйынтыгында айтышкан экен да. Окумуштуулар андан сырткары дагы гаджетти уктаганда керебеттин жанында калтырбоо керектигин айтышат да. Дал ушундай нерселерди сиздер жашооңуздарда колдоносуздарбы? Өзүңүздөрдүн уул кыздарыңыздарга карата же болбосо сиздердин пациенттериңизге карата дал ушундай нерселерди айтасыздарбы? Айтабыз, сөзсүз. Азыр момундай шишик оорулар да көбөйүп атпайбы? Ошонун баары нурлардын таасири болуш керек. Ошо Wi-Fi, интернет, андан башка азыр килтеген антенналарды коюп атат этаж үйлөрүнүн үстүнө. Ошонун баары нурлар да. Ошолор бизге таасир берип атат. Бул билинбей калып атат да өзүбүзгө. Бул оорулар 1-2-3 жылдан кийин пайда болот. Азыр мисалы башы оорубаган киши жок. Азыр көбүнчөсүнүкү башы ооруйт. Ошо деле нурдун таасири болуш керек. Мисалы үчүн жаңы эле интернетти чектөө боюнча өзүнүн ой пикирин социалдык колдонуучу Facebook'та жазып чыккан экен да. Мен ойлоп койдум да, баягы адамдар кээ бир учурда баягы өзүнө мүмкүнчүлүгү жетпейт го, өзүн тыя албайт, өзү менен өзү күрөшө албайт. Ошол учурда мисалы үчүн чын эле уюлдук компанияларда интернеттерди баягы чектеп койсо, түн ичинде мисалы бардык жагында өчүрүп койсо, бул албетте инсандарыбыздын, жарандарыбыздын укугун тебелеши мүмкүн, бирок баягы ден соолугуна болгон кандайдыр бир кам көрүү катары кабылдасак болобу? Кандай деп ойлойсуз? Болот го, туурабы бул деле. Келечек муунда мындай көрүүсүн жоготкон инсандар болушу мүмкүнбү, массалык түрдө? Болушу мүмкүн. Азыр абдан көп балдар. Мурун мисалы биз мектептерге барганда бир 20-25% пациенттерди тапчубуз да, көзү начар көргөндөрчү. Азыр бала бакчага барсак деле өтө көп балдар ушундай оорулар менен. Алысы начар көргөндөр, бирок компьютерден башка деле таасир берүүчү нерселер бар көз көрүшүнө. Көбүнчөсү ошо телефон, компьютер, планшет. Тамак аштан да көп нерсе болот. Спортко азыр катышпагандар толтура. Азыр спортко балдар, жаш кишилер көп деле кызыкпай. Булар көбүнчөсү убакытты башка нерсеге кетет да. Спортко биз аябай көп балдар чакырабыз. Ошо спорт менен катышкыла, телефонду азыраак карагыла, көбүрөөк кыймылдагыла, чуркагыла. Тамакты жок дегенде орду менен ичкиле 3 маал. Азыр балдар тамакты да туура эмес ичет. Көбүнчөсү ушул нерселерге да интернетте таасири бар да. Таасири тийгизет. Алтын айым, сизден сурагым келип атат да. Жалпы эле энаталарга кандай кайрылуу жасай алат элеңиз да, учурдан пайдаланып? Балдарды менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Жанагы телефон жок, связь жок, интернет жок жерге бир жака путешествиеге барыш керек. Үй бүлөдө бир адат болуш керек. Чогуу тамак ичип, чогуу сүйлөшүп, кечинде балдар менен сүйлөшүп, биз өзүбүз жумуштан келип телефон менен киребиз, сүйлөшөбүз. Балабыз сыякта болсо дагы ушундай тим эле кадим срочный бир иштер чыгып калат, ошол менен сүйлөшүп, анан кийин балдарга өзүбүзчө көп көңүл бурбайбыз, мындай чындыкты айтыш керек да. Илип аткан балага телефонду берип коебуз. Анан кийин мультфильмди телевизордон көрсө болот, болбойт, баары бир ошо телефондон көрүшөт, кызыгат. Ошондо көргөндө өчүрүп туруп, ошол эле мультфильм азыр көбүнчө телевизор YouTube'дан улап туруп, ошо телевизордон көрсө болот. Уюлдук телефон 94-жылы Кыргызстаныбызга келиптир. Ошонун улам күн сайын смартфонду колдонгондордун саны көп болуп атат. 24 саат бою эч тынымсыз колдонгон инсандар да бар десек жаңылышпаспыз да. Деги эле ошол көз көрүүсү начарлоо процесси мындай жылдан жылга начарлаган инсандар көбөйүп атат деп ойлойсузбу?
токур эле сокурлук алып келет деген чечимден алысмын. Анткени андай далилдер жок. Биз дарыгерлер жалаң далилденген теорияларга гана ишенебиз. Андай далил жок азырынча. Бирок албетте көрүүсүн начарлашкан. Көргөнү убактынча тунарышы, көздүн талыганы, уюганы буга чейин айттык. Анан негизи эле өзүнүн социалдык ордунун азайышы же болбосо кандай десем, мисалы күнүмдүк жумушунун өзүнүн КПД деп айтылат, коэффициент полезного действия, ошонун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. Муну айткандын себеби, мисалы үчүн Корея менен Кытайда акыркы учурда ушундай көз айнекке тагынган инсандардын көп болушунун бирден бир себеби катары адистердин изилдөөсү боюнча дал ушул уюлдук телефонду көп көрүп, смартфондор менен алек болуусу, көп учурда жана компьютер менен алек болуусу себеп болушу мүмкүн деген божомолдорду келтиришкен да. Ошондон улам сизден сурагым. Ооба, ал чындыгында. Мисалы 25 эле жыл мурун минустардын, то есть близорукость или миопиянын жолугуусу болгону 25% төмөн болгон азыркы убакытта. Бул деген АКШнын изилдөө статистикасы. Эмне менен байланыштуу? Бул Юга Восточная Азия болот па, Сингапур, Малайзия, Японияда да. Аларда билим алуу бул культ. Кандайдыр бир мына дин сыяктуу аларда билимсиз болсо ачка каласың деген сөз. Ошондуктан алар кичине 3 жашар бала уже алфавитти билиш керек. Анан уже биз азыр мисалы мындай эле келтирип атам мен образно дегендечи. 5 жашта билген информацияны алардын 1-классындагы 5-класстагы бизде билген информацияны 1-класстагы бала билиши мүмкүн. Эмне менен байланыштуу? Алар бүт баары тынымсыз окуган китеп, бир эле телефон эмес, китеп жакын каралыктагы кыймыл аракет менен байланыш. Алардын баары албетте минустардын бир топ өсүүсүнүн себеби түздөн түз байланышы бар албетте. Рахмат сиздерге. Жаштардан акыл жаштан чыгат деп айтылат эмеспи? Кантсек биз ушул уюлдук телефондун зыяндуулугунан арыла алабыз? Менин оюмча азыркы убакта жаштар көбүнчө эле жанында тааныш киши болсо даже салам айта албайт, ал акыбалын сурай албайт. Интернет менен болсо кадимкидей эле эмне жаңылык болуп атат, эмне болуп атат, туугандарың эмне болуп атат деп аябай сүйлөшөт да. Жаныңда киши болсо эчтеке мындай суроо да бере албайт, сүйлөшө да албайт. Ошондой эле мен ойлойм, например, кафелерге кирсе ошондой бир условиялар болсо деп. Чакыруулар да жасаса деген ойдо турбайсыздар? Чакырыктар жасалса деп. Ошондой болсо менин оюмча жакшы болот болчу. Ата энелер дагы балдарын карап, кичине, например, балдары кичинекей кыз, кичинекей бала ойун ойноп атса, мен тажатпай эле койсунчу, мейли ойной берсин. Мен сакты сүйлөшүп алайын, жумушумду жасап алайын деп эле жүрүшөт. Ошонун ордуна эшикке чыгарып, тиги достору менен ойноп кел, тигинтип кел, мынтип кел, паркка барып кел десе, ошо деле жакшы болмок деп ойлойм. Кыймыл аракет менен болсо дейсизби, көбүнчөсү иш аракети дагы барбы? Мен ойлойм, эң башкысы деген ата энелер өзүнүн примери менен, өзү менен үлгү болуп көрсөтүш керек деп. Эң башкысы ошол деп ойлойм. Интернетке алаксып, же болбосо уюлдук телефонду маңдайыбызга коюп алып тамактанган учурлар дагы көп болот да. Бул учурда кандай зыяндуулугун көрсөтө алат? Бул учурда биз кандай тамактын дамынды билбей калабыз да. Өзүбүз деле телефонду кармап жегенде уже жеп бүтүп, жедимби, жеген жокмун дагы көрбөй да каласың да. Биз тамак жегендин тамактын дамын да билбей калабыз, тойгонубузду да билбей калабыз. Кээ бир пайтта тамакты көбүрөөк жеп алып, анан кийин турганда өзүбүздү жаман сезип калабыз да. Ошон үчүн телефонго алаксыбай, тамакты телефонсуз жеш керек. Телефон менен жегенде биз тамак жегенди билбейбиз, телефон тамакка көңүл бурбайбыз. Бүт оюбуз бардык ошо телефондун ичинде болот да. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Деги эле уюлдук телефондун зыяндуулугу тууралуу бүгүн биз сүйлөштүк. Технологиянын мезгилдин өтүшү менен көптөгөн өзгөрүүлөр дүйнө жүзүндө болуп келет десем жаңылышпасмын. Уюлдук телефондун зыяндуулугу биздин ден соолугубузга өзүнүн таасирин берип жатат деп кайсыл бир окумуштуулар айтса, эң оболу дал ушул телефонду колдонуп жатып, же болбосо балаңызга берип жатып, анын оң терс жактарын сиз дагы аңдап билип алгандыгыңыз бул дурус болсо керек. Бүгүнкү берүү сизге кандайдыр бир кеңешин, жардам берет деп терең ишенем. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.